Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, 5-дебеши программасы. Аны мен Керим Айдаров алып барам. Биз бүгүн стабилдүүлүккө ким гарант болуш керек? Президентпи, өкмөтпү же жогорку кеңешпи деген теманын тегерегинде кеп салабыз. Бүгүн бизде конокто Бакыт Аманбаев, саясаттануучу, мурдакы акыйкатчы. Исхак Масалиев, жогорку кеңештин депутаты. Талант Мамытов, жогорку кеңештин депутаты. Жеңиш Молдоахматов, Замандаш партиясынын лидери. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Мына жак кече эле президент жогорку кеңеште кайтылуу жасады. Анын артында бир топ сөздөр айтылды. Муну жакында Бабанов келет деген бир топ сөздөр кетип атат. Андан кийин апрелдин 23-үндө Текебаевдин колдоочулары митингге чыгабыз деп атат. Андан кийин 2 айдан кийин Атамбаев мен дагы митингге чыгам деген билдирүүсүн таратты. Мына ушулардын тегерегинде биз бүгүн стабилдүүлүк жөнүндө дегенде кеп салалы деп турабыз. Айтыңыздарчы, дегенде тактап алалычы, стабилдүүлүккө ким гарант? Кайсы бийликтин бутагы гарант боло алат? Исхак мырза. Бүгүнкү күндө стабилдүүлүккө гарант деп бир бутакты айта албайбыз. Стабилдүүлүктү бардык бутактар биригип туруп сактаса болот да. Ал эми жогорку кеңеш табигаты мындай, ал жерде 6 партиянын өкүлдөрү отурат депутат болуп, ар бир партиянын өзүнүн кызыкчылыгы бар, өзүнүн максаттары бар. Ал эми президент шайланганда деле ал киши деле бир партиянын өкүлү болуп чыккан. Эми президенттикке кичинекейинирээк, алба өлкө башчысы болгон деген наамы бар да, ошондуктан алга мындай күтсө болот, ал арбитр сыяктуу ушул бийликтин тармактарын бирдикке алып келгенге аракет кылса болот. Ал эми өкмөт ал эч кандай стабилдүүлүккө бир гана кепилдик бере алат. Эгерде өкмөт татыктуу иштеп туруп, алдына койгон максаттарын жетип, ачык элге жеткирип туруп иштерин көрсөтө турган болсо, элибиз жашоонун стабилдүүлүгүн көргөндө, ошондо саясий стабилдүүлүккө бир кадамды эсептеш керек да. Эң негизи бүгүнкү күндө экономика маселеси болуп турат. Эгерде биздин жарандарыбыз чет жакка барып тентип иштеп, кыйналып тырышып иштегенден көрө өзүбүздүн мамлекетибизде ишканалар ачылып иштесе, анда стабилдүүлүккө мындай негиз болот. Бүгүнкү күндө бизде андай стабилдүүлүк жок. Бул 30 жылдан бери болуп аткан акал. Бул өзгөргөнү көп деп айта албайм мен. Чек арабыз бүтүн. Экономикабыз Кудайга шүгүр жүрүп баратат. Элибиз бүгүн тынч, бул стабилдүүлүк эмеспи? Жок, мындай эмес да. Чек ара бүтө элек. Чек ара бизде мына кече жакында болдук. Чек ара маселеси Өзбекстан, Тажикстан менен ачык болуп турат. Бирок ал жерде маселе делимитация маселеси чечилмейинче биз тынчтык жол менен жашоого мүмкүнчүлүктөрдү жергиликтүү бийликтердин мойнунда болуп турат. Ал эми саясатчылар ушул маселе боюнча азыраак сүйлөп, кичине элди дүрбүлөң кылбай күтө турса болот. Ал эми экономика жагынан мен пикирим башкача, биз жакшы жашаган деп айта албайм. Биз тышкыдан келген карыздардын эсебинен жашап атабыз, ички карыздан жашап атабыз. Мына жөнөкөй мисал айтып атабыз го, биз бүгүнкү күндө тышкы карызыбыз 4 миллиардтан ашкандан кийин бул деле бирдеменин белгиси да. Ички карызыбызда жылдан жылга 18-19 миллиард сом ички карыз деп бул банктардан өкмөт алып туруп, жанагы маселелерге чечилип атат. Бул экономиканын көтөрүлүшү эмес. Качан гана завод, фабрикалар иштеп калганда, биздин продукция чет жакка чыкканда, ошондо экономика иштеп калды деп айтсак болот. Бак мырза. Мындайда ар бир өлкөдөгү бийликтин бутактары, аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, президент, сот бийлиги мыйзамдын чегинде иш алып барыш керек. Ал мыйзам кайсы мыйзам? Ал мамлекеттин конституциясы. Бүгүнкү күндө биздин баш мыйзамда дагы бардык бийлик бутактарынын ыйгарым укуктары так даана жазылган. Маселен, президенттин ыйгарым укугу 60-беренеден 70-беренеге чейин толук түрдө эмне иш кылыш керек деген көрсөтүлгөн. Ушул өңүттөн алганда Кыргызстандагы саясий туруктуулукка биринчи кезекте жоопкерчилик президенттин колунда. Себеби президент чарбалык иштерге, экономикалык иштерге кийлигишпей, көбүнчө саясий иштерди, саясий реформаларды жасоонун башында туруш керек. Андан кийин бардык өлкөдөгү саясий күчтөрдүн билдирүүлөрүн, каалоолорун, тилектерин, талаптарын угуп, бул туура талап коюп атат булар туура эмес талап коюп атат. Эң негизги маселе могул жерде деп туруп, ошолордун талаптарын бир жака буруп бериш керек. Чынчынына келгенде бүгүнкү күндө эң негизги талап эмне? Бардык саясатчылардын
саясий партиянын лидерлеринин бир эле талабы, элдин талабы бир эле жерге барып такалып атат. Бул биздин Кыргызстандын парламентинин ишине. Парламент бүгүнкү күндө өзүнүн конституциялык милдетин аткарбай жатат. Так аткарбай жатат. Ошол эле мезгилде өкмөт да так аткарбай жатат. Анын башкы себеби барып туруп биздин конституцияга барып такалып атат. Биздин шайлоо мыйзамына барып такалып атат. Анан ушул жерде эң негизги себеп жатат. Ушул реформалардын башында ким туруш керек? Өкмөт турбайт. Бул системанын башында президент эгерде багыт берсе, парламент тарабынан чечилиш керек. Бирок конституциялык реформа парламент чечпейт. Конституциялык реформаны башкача өңөттөн чечилиш керек. Коалициялык көпчүлүктөгү курамдын ичиндеги депутаттан сурайлычы, парламент иштебей атабы? Парламент өкмөттү иштеткенге милдеткерби? Сиздин жакшы суроо болду. Сиздин сурооңузга жооп берүүнүн астында жалпы коллегаларым жооп берген суроону кошо айтып кетким келет. Бизде конституция боюнча парламенттик, президенттик мамлекетпиз. Президенттин ыйгарым укуктары бар, ошондой эле парламенттин ыйгарым укуктары бар. Бүгүнкү болуп аткан кырдаал бул көбүнчө саясий кырдаалдан келип чыккан маселелер. Анткени Кыргызстандын тарыхында биз эгемендикке ээ болгондон күндөн бери баштап бул саясат токтобой бүгүнкү чейин уланып келет. Эл үмүт кылып жаңылануу болсун деген үмүт менен 2 революция жасады. Бирок саясат токтогон жокпу? Революция чыккан жок, өтөсүнө чыккан жок. Революция деп биз кайсы учурда айтабыз? Революция жасалгандан кийин бир жолу. Анан заман өзгөрүп, элдин талабы, элдин үмүтү ишке ашканда гана биз революция деп айтабыз. Өзгөрдүбү талап? Ал эми революция болуп, мына ошол эле учурда кандайдыр бир өзгөрүүлөргө барган эмес болсо, өзгөрүүлөр болгон эмес болсо, бул болгону бир адамдарды экинчи адамдарга алмаштыруу деп эле саналат. Демек, ошол биз кандай революция болбосун, кандай ушул толкундуулар болбосун, бизде натыйжалык болгон жок. Тактап коелучу, ошол демек революция да алмаштыруу эле болуп калдыбы же революция өтөсүнө чыктыбы? Революцияда болгон алмаштыруу эле болуп калды. Революциянын максаттары, мына өзү революционерлер айткандай, өзүнүн максатына жеткен жок деп. Буну ошол эле Бекназаров, ошол эле бүгүнкү күнү революциянын башында турган адамдар айтып атат. Мына революция болду. Бул революциядан кийин Роза Отунбаева келди. Ал өзүнүн мөөнөтүн өткүзүп берди. 6 жыл толук мөөнөттө Алмаз Шайшенович өзүнүн бийлигин толук аткарды. Мына ошол учурда эмне үчүн ошол болгон каталарды, мүмкүнчүлүктөрдү ушундай чоң тополоң, ушундай чоң кан төгүүлөрдөн келгенден кийин бул иш жүзүн ашыра албады. Мына ушул суроо бардыгыбызды ойлонтурат. Демек, биз эл башка маселени карашыбыз керек. Биз жалпысынан эмне себептен болуп атат бүгүнкү күнүчө? Бүгүнкү менден бирден бир себеп бул түзүлгөн мыйзамдар. Бул конституциянын талабы, биз конституциянын талабына ылайык ошол кезде ошол эле убактылуу өкмөт түзүлгөн, анын башында Өмүрбек Ширкеш Текебаев турган. Мына ошондо ошондой принцип ошол жерде закладываться этилген. Биз парламентте жанагы коалициялык көпчүлүк түзүлөт депчи, калганы оппозицияга калат деп. Мына ошол эле учурда мына 15-жылдан бери айтайын, 15-жылдан ошол биздин созывда келгенде мына 4 фракция кирген. Болгону биз менен Республика Ата журт менен бир бол фракциясы кирбей калган. Мына алар кийинки айтканына кошулам да. Себеби Кыргызстанда революция өзүнүн максатына жеткен жок. Кыргызстан бүгүнкү күндө саясий тупикте. Экинчи маселе ушул. Макул ал болду. Андан кийин эмне болду? 2016 жылы ал формат өзгөрүлдү. Дагы деле Республика Ата журт кирген жок. Болгону өнүгүү Ата Мекен чыкты. Республика Ата журт чыкты 2016 жылы. Дагы формат өзгөрүлдү. Анда да өзгөргөн жок. 2018 жылы мына бир жылдан бир аз ашып атат, биз кирдик. Андай болгон учурда мына Ата Мекен чыкты, өнүгүү чыкты. Ооба. Ушул жерден точка коюп туралы, азыр ага анан кийин келебиз. Стабилдүүлүк жөнүндө дегенде Жеңиштен сурап алачы, андан кийин. Эми кайсы гана мамлекет болбосун, ал жердеги стабилдүүлүккө бул бийлик бутагынан бирөө жоопту деп айткан туура эмес. Анткени тармактарга бөлө турган болсок, социалдык, экономикалык, саясий багыттарда
конструкция түзүлгөн. Конкреттүү бул бийлик бутактарын байлап, бири-биринин алакасын түзүү үчүн конституция деген бар. Конституцияда ар бир бийлик бутагына конкреттүү милдеттери, жоопкерчилиги жазылган. Эгерде кайсы бир бийлик бутагы бир жоопкерчилигин же болбосо милдетин аткара албаса, бул ошо саясий, социалдык, коомдук стабилдүүлүккө доо кетирет. Бүгүнкү учурда Кыргызстанда саясий стабилдүүлүк же болбосо кризис барбы? Мен айтам бар деп. Эмнеге? Анткени Кыргызстанда саясий кризис барбы деген. Анткени эгерде парламент менен өкмөттү, президент жана сот бийлигин ала турган болсок, үч жакты парламент өз милдетин так аткара албай жатат. Бул бир. Ушунун артынан өкмөт ишин аткара алган жок. Мына бүгүн экономикалык, социалдык жагдайды карасаңар, өтө оор акыбалда. Мына андан ары кетип сотто реформа жүргөн жок. Мына ушунун баардыгы кесепетин тийгизип атат. Башкача айтканда, конституцияда так көргөзүлгөн милдеттер аткарылбаган учурда бул саясий кризис, мына Бакыт мырза айткандай, саясий тупик алып келет да. Азыр эми эмне кылыш керек дегенде, Талант мырза айткандай, бул ичиндеги техникалык жагын айтып атат да, кайсы бир фракция кирди, кайсы бир фракция оппозицияда калды. Бул техникалык гана жагдай. Бул эми баардыгыбыз билебиз, биздин кыргыз саясатына мүнөздүү парламентте 6 фракция отурат. Бири-бири менен кандай деңгээлде сүйлөшөт, ошого жараша бирөө кирет, бирөө кирбейт. Бирок жалпы жолунан өкмөттү иштете турган рычагдар жок болуп атат да. Же болбосо мына бүгүн сурагалачы, мына 2 депутатыбыз отурат. Парламенттин жоопкерчилиги, өкмөттүн жоопкерчилиги, президенттин жана соттун жоопкерчилиги жок да бүгүн. Же сурай турган, же бере турган жагдай жок. Мына сурайбыз азыр. Айтыңыз, ушул суроо. Эми мындай да, биз мына көптөгөн жакшы сөздү көп байлана баштадык да, жоопкерчилик депчи. Жагабы жакпайбы, депутаттардын жоопкерчилиги бир. Кийинки шайлоодо колдобой коюшат. Шайлоо деген принцип ушундай болот. Жагабы жакпайбы, президент кийинки шайлоодо ал колдогон күчтөрдү колдобой коюшу мүмкүн. Шайлоочунун колунда депутаттын тагдыры, президенттин тагдыры. Ошондуктан кимди биз шайласак, ошондой сапаттуу болот да. Эгер биз акыл эс менен шайлаганда акча-пакчага берилбей, чайпайга берилбей, элибиз түзмө-түз мындай партиянын идеологиясы менен шайлаган күндө, анда мындай болбойт эле да. Бүгүнкү күндө бизде жогорку кеңеште, бийликте ар кандай топтордун өкүлдөрү отурат. Бирде партиянын идеологиясы жок. Баардыгынын программасы бирдей эле көчүрмө болуп. Скаке, ошол эмне тоскоолдук болуп атат? Ошол партияларды биз идеологиясы менен шайлабай, азыр ушундай парламент алып келип алганыбызга. Бул маселе чечилбейт. Бактиним айткандай деле парламентти азыр бүгүн шайлоо өткөргөн күндө деле ушундай эле парламент болот. Табигат өзгөрүп кетти. Мен 4 парламентте депутат болуп чыгам. 2 жолу бир мандаттуу округтан шайлаган. Башымдан өткөн, мен билем ал эмне деген. Ал такыр башка, ал сыноо болгон. 18-19 киши чыкканда бир райондон күрөшүп талашып бирөөсү шайланат эле да. Мен мындайда, Исхак агайдын айтканына мен кошулбайм. Бул маселе чечилбейт дегенгечи, бул маселе чечилет. Бул бүгүнкү күндүн эң башкы талабы бул парламенттин курамын жакшыртуу, өкмөттүн курамын жакшыртуу. Ал үчүн саясий реформа кылыш керек. Ал үчүн конституцияны өзгөртүш керек. Биздин алдыбызда 2 жол турат. Кайсыл жол? Же чыныгы парламенттик башкарууга түшүбүз керек, же болбосо чыныгы президенттиктен да болбой калат. Бул жана америкалык системадагы президенттикке өтүш керек. Себеби Америкада президент аткаруу бийлигинин башчысы, ошол эле мезгилде мамлекеттин башчысы. Баардык жасаган ишке өзү жооп берет. Ооба. Мына ушундай жоопкерчиликтүү системаны түзүү учутун талабы. Биз мисалы үчүн мына 2010-жылдан бери, мына 2015, мына 2020 жыл кетип атат. 10 жыл бою биз күттүк, 10 жыл бою биз СДПКга, 10 жыл бою биз ата мекенге мүмкүнчүлүк бердик. Жана башка саясатчыларга да мүмкүнчүлүк берилди. Бирок булардын сунуш кылган, булардын иштеп чыгып кыргыз элине таңуулаган конституциясы бүгүнкү күндө Кыргызстанды саясий тупикке алып келди. Муну биз ачык айтышыбыз керек. Бул тупик деген сөз алдыга жылбайт деген сөз. Артка кетиши болот деген. Артка кетүүгө мүмкүн, бирок алдыга жылбайт. Эмне үчүн алдыга жылбайт? Анткени себеби бүгүнкү парламенттин курамы менен, бүгүнкү өкмөттүн курамы менен экономикалык реформаларды ишке ашырууга мүмкүн эмес. Демек, ошондой кантип сиз айткан жолго түшүш керек? Ал үчүн бүгүнкү кезекте, биринчи кезекте президентибиз конституциялык кеңешпе түзүш керек. Айтыш керек, урматтуу элим, мен бир нерсени таңуулабайын, же чыныгы парламенттик башкаруу өтөбүз деп, же президенттик башкаруу өтөбүз деп таңуулабайын. Мына ушул маселени чечелик. Ушул маселенин башын ачсак эле, анда
бир же парламенттик республика болуш керек, же президенттик болуш керек. Бул так чечиле турган бүгүнкү күндүн талабы. Мына соңку мезгилдерде карап көрбөйсүздөр, Кыргызстанда саясий процесстер жанданып атат, саясий активдүүлүк жанданып атат. Эмне үчүн? Себеби элдин күткөн саясий реформалар жасалбай жатат. Шайлоо мыйзамы өзгөртүлбөй жатат, конституциялык реформа жасалбай жатат, сот реформасы жок, коррупция болсо, мисалы үчүн прокуратура коррупцияга малынып калган, бажы коррупцияга малынып калган, ички иштер министрлиги коррупцияга малынып калган, ГАЭ тармагы баардык коррупцияга малынып калган. 10 жыл кандай болсо, 10 жыл мурун кандай болсо, азыр деле бүгүнкү ошондой күндө көрүнүш. Муну эч ким тана албайт. Ошондуктан биз чечкиндүү түрдө баардык саясатчылар биригип туруп конституциялык реформа барыш керек. Бул бүгүнкү күндүн эң башкы талабы, мындан башка жол жок деп ойлойм. сөз береличи. Бакыт мырзанын сөзүнө кошулуп кетем. Коррупциялык элементтер бар, бирок бул бүгүн же жакында чыгып калган жок. Бул ошол эгемендүүлүккө ээ болгон баштап болгон, бүгүнгө чейин болуп келген. Келатат ошол, Анан чынында буга эки себеп бар да. Бүгүнкү күнү мына биз оңолбой атканыбыздын себеби эки себеп бар. Бул биринчи, конституция ошондой араздашууга алып келе турган шарттарды, бүгүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүлгөн элементтер бар. Коалиция түзүү, коалиция чыгуу, соодалашуу. Анын ичинде үчүнчүдөн саясий амбиция. Биздин саясатчылар бүгүнкү күндө ошондой амбициясынан чыга албай, бүгүнкү күнү ошонун айынан элди козутуп, тарапма тарап бөлүнүп атат. Ошол эле учурда мына бүгүнкү өткөн экс-президент Алмаз Шаршенович Атамбаев. Мына 6 жыл мөөнөтүн өттү, иштеп берди, жашнакай болуп отурду. Жасадың, бүт аракеттер жасадың, эмне эч ким тоскоолдук болгон жок. Абсолюттук властька, бийликке ээ болду ошол учурда. Мына бирок карыз көбөйдү. Исхак Асаматович айткан сөзүндө айтып кетти. Мен ошого да кошуп айтып кетет элем. Бизде парламентте андай көз карандысыздык формалдуу түрдө болушу мүмкүн, бирок реалдуу түрдө кээ бир учурда болбой калат. Мына өткөн ошол экс-президент Алмаз Шаршенович учурунда 16 депутаттан ашык депутат абакка жабылды. Туура анын ичинде коррупция элементтери менен күнөөсү бар депутаттар бар чыгар, мен аны айта албайм. Бирок күнөөсү жок депутаттарды айткан сөзү үчүн, айткан көз карашы үчүн камалды го. Ошол учурда бир эле депутаттар эмес, президенттин атын айтып койгон сынчылар, сын айтып койгондор алып келип туруп, бир телефондон айтып койгон сөз үчүн алып келип камалды го. Журналисттер барды камалды го. Демек, ошондой элементтер бүгүнкү күнү биздин мамлекет туңгуй калды. Бүгүн деле ошол эле амбиция. Кайра эле ошол жанагы өзүнүн амбициясынан кете албай, кайра ошого бүгүнкү күнү ошон үчүн бөлүп жарылып атабыз да. Мына ошондуктан эки нерсени бөлүп кетет элем. Бул конституциялык реформага барыш керек. Жана бир топ мыйзамдарды өзгөрүү жолу менен гана биз өзгөрө алабыз. Мына мисалы үчүн жакында эле биз жанагы 5 кодекс 2 мыйзамды кабыл алдык. Аны кабыл алууга эрк керек болду. Себеп дегенде сынга кабыл алдык, керек болсо ак үйдүн астына келип түкүрүп кетишти. Биз бирок коркпой туруп, ошону карап, штрафын азайтып, бирок реформага бардык го. Кече жакында. Мурда оптом мунчукпай эле кабыл алып бергенсиң Атамбаевдин учурунда. Ооба. Биз өзгөрттүк го. Бирок өзгөртүп, бүт баарын бүгүн мына безопасный город боюнча иш жүзүн ачты. Мына жолдор иретке келип калды. Бул реформаны ашырышындагы эрктүүлүк керек. Сиздин оюңузга ошондой иштер болуп атат. Бирок жана мен айткан нерселерди албетте чечмей сайын чечилбейт. Сиздин оюңуз боюнча парламент күчтүү болуп, өкмөттү дагы, президентти дагы түз жолго баштаганга милдет керек экенин мен түшүнүп турам да. Анткени мына мурда ошо 5 кодексти оптом мунчукпай 7-чи кабат Атамбаев айтты деле кабыл алып берип койгон депутаттар кийин коркуу жаман болуп калган турбай, начар болуп калган турбай, биз өзгөртүшү керек деп туран кайра өзгөртүп бердиңер, туурабы? Андай эмеспи? Бул жерде 1,5 жыл өкмөткө ушул кодексти иштетүүгө даярдангыла деген мөөнөт коюлган болчу да. 1,5 жыл ичинде өкмөт эгерде кайсы жерде ката кетирилген болсо оңдоп бергиле деген тапшырма берген да парламент. 1,5 жыл караган жок эч ким, туурабы? Карады. Ошондуктан 1,5 жыл өкмөт караган эмес да. Ар бир тармактар, министрликтер өздөрү карап туруп, ушул кодекс бул жерде дал келбей калат, кыйшык болуп калат деп айтыш керекке биз тапшырма берип атпайбызбы?
Анан 1-январь келгенде кокустан болуп калды. Кокустан эмес. Ал өкмөт иштеген эмес, аткарган эмес. Өкмөт саясатка былып кеткен болчу. ТЭЦти модернизация кылып былып кеткен болчу. Ошондо айланай 5 кодексти биз кабыл алып бердик эле. Кана ошол деген бирөө болдубу депутаттар арасында? Комитет сайын баарын айтылып болгон. Бул айтылган. Келатат, эртең кодекс келатат, же кандай кыласыңар, же кийинки жылдырасыңар деген комитетте биздин мамлекеттик түзүлүш комитетте дайыма айтылган болчу. Өкмөттү кураган, добуш берген парламент. Парламентте камчы болуш керекпи өкмөт иштеди? Вот мына өкмөт парламент унчукпай койгон. Кимдик иштеген эмес. Парламент отставкага кетирген бир өкмөттү. Отставкага кетирген Сапар Шакматов. Правда, байланыштуу ТЭЦке байланыштуу болду, бирок негизи отставкага кетирген. Маселенин баары ушунда жатат да. Буна сиз айтып аткан 5 кодекс боюнча өкмөттө парламентте иштеген жери жок. А жерде 15 миллион грант келет дагы. Анан эксперттик топ түзүлөт, түшүнүксүз кайсы жерден келген. Алар иштеп чыгат, дайыны жок. Анан кодекстер кабыл алынды. Эми бул маселе мындай да. Бакыт мырза абдан туура баамдады. Биз конституциялык реформага, саясий реформага бармайынча мо туңгуюктан чыкпайбыз. Ал кандай туңгуюк? Мына Талант мырза өзү моюндады да. Парламент көз каранды. Анткени 6 жыл парламентте бир президент Атамбаев башкарып келди да. Эми азыр эмне кылабыз дегенде 2 гана жол бар. Бакыт мырза, 2 гана жол бар. Азыр конституциялык реформага бара албайбыз. Анткени мен ишенбейм, ушул состав менен ушул созувка бергенге. Жок, конституциялык реформаны айтам. Анткени 9 жол алмашты, 9 жол ушул адамдар алмаштырып берди да. Кана жылыш болгон. Ошон үчүн айтып атабыз да. Биринчи азыр парламентте 4 депутаттар шайлоо жөнүндө мыйзам кирди. Ошону жакшыртыш керек. Мына ошону депутаттардан мен суранат элем да. Мында чыныгы атаандаштык боло турган бир шарт түзүп бериш керек. Анан кийинки парламентке келгенде кийин мен ишенип турам, само собой баягы муундардын тиреши болот. Мына ошондо жаңы адамдар, жаңы реформалык генерация келгенден кийин анан конституциялык реформага барсак болот. Президент дагы кече сөзүндө саясий партиялар жөнүндө мыйзамга да өзгөртүү киргизиш керек, караш керек дегендей кылды. Туура, анан маселе мындай да. 9 жолу конституция алмашты. Шайлоо жөнүндө мыйзамдар негизи шайлоого бир 3 ай, 2 ай калганда өзгөрүп кетчү да. Эреже да бул. Ушул эрежени 1 жыл калганда өзгөртүп, ошону дайындап саясий күчтөр даяр болуш керек. Бул бир. Экинчи, 20-жылы мен Бакыт мырзаныкына толук колдойм. Конституциялык кеңешме түзүлүш керек. 1 жыл дегенде талкуу өтүш керек. Ар тармактан адамдар кириш керек. Мына ошонун ар бир 9 бөлүм бар да. Беренесин бери элге чайнап бериш керек. Себеби референдум болгондо 95%дан кем эмес адамдар конституцияны окубайт да. Биринчиден берилбейт, экинчиден түшүнүк жок. Ошон үчүн конституцияны чайнап 1 жыл талкуулап туруп, анан кийин элдин сынына коюп туруп кабыл алышыбыз керек. Конкреттүү же парламентке өтүшүбүз керек, азыркыдай башаламан эмес, же жанагындай парламенттик аткарууга өтүшүбүз керек да. Мындай да. Азыр мына жогорку кеңештин депутаттары өздөрү да моюнуна алып атышат. Чынына келгенде парламент, биздин бүгүнкү күндөгү парламент эң жогорку бийлик, аткаруу мыйзам чыгаруу бийлиги. Жалаң гана капчыктуулардын парламентте. Чыныгы профессионалдар, өз ишин билген патриоттор келе албайт. Анткени себеби биздин шайлоо мыйзамынын негизинде кайсыл бир саясий партия шайлоого катышып парламентке келиш үчүн абдан көп акча талап кылынат. Муну эч ким таанылбайт. Ошондуктан саясий лидерлер партиянын шайлоонун алдында акчалууларга басым кылат. Мына ушул маселеге чекит коюш керек. Мына Соодагерлик кылып алышкан, ушул маселеге чекит коюш керек. Буга чекит коюунун жолу бар. Бул шайлоо мыйзамын өзгөртүү киргизгенде мына ушуга көңүл буруш керек. Бул биринчиси. Экинчи чоң маселе парламентке адискөй баардык элдин өкүлдөрү келе тургандай мүмкүнчүлүк бериш керек. Үчүнчүсү парламенттин саясий жоопкерчилигин, парламентке келген партиялардын саясий жоопкерчилигин элдин алдындагы күчөтүш керек. Аны күчөтүштүн жолу бар. Эскагай айтып атпайбы? Бул эң башкы жолу шайлоого барганда элдер шайлабай койсо болот деп. Бирок андай эмес. Себеби биз мына 2010-жылдан бери көрдүк, бийликте турган партиялар 5 жыл бийликте отурушат дагы, өзү каалагандай мыйзамдарды кабыл алышат, өзүнүн чөндөктөрүнө иш кылышат, өздөрүнүн фирмаларына жеңилдеткен мыйзамдарды кабыл алышат, бирок кайра кийинки шайлоодо барып катыша берип, кайра депутат болуп келе беришет. Себеби биздин экономикалык абалыбыз ошондой. Биздин элибиз айла жоктон өзүнүн добушун сатып коюп атышат. Ошондуктан мына ушул жерде дагы өзгөртүш керек. Муну кандай өзгөртүштүн жолу бар? Дүйнөлүк системада, мисалы үчүн Сингапурда башкача бир ыкма колдонулат. Ал жерде эл саясий партияларга добуш берет, бирок кайсыл саясий партия
көпчүлүк добушту алса, ал парламент өкмөттү түзгөнгө толук укугга ээ болот. Бизде да ушундай да турат. Калган партиялар толук турда оппозицияда калат. Тагыраак айтканда, өкмөт бир партиялуу өкмөт болот. Ошондо СДПК 5 жыл бою өкмөттү башкарат. Айла жоктон чыныгы профессионалдарды алып келип иштеткенге мажбур болот. Эгерде реформа болбой, өзгөрүү болбой, элдин жашоосу өзгөрүлбөй кала турган болсо, аны эскага айтканда кийинки шайлоодо элдер колдобой коет. Азыр андай эмес, азыр коалиционный өкмөт болуп атпайбы? Эми коалицияны айла жоктун түзүп атышат. Анткени бир өкмөт, бир партия бир өкмөт түзөйүн десе, жетишпей калып атат, туура? Мисалы дүйнөдө мындай да, мына бараки бизде парламентте иштеп аткан көпчүлүк коалиция өкмөттү курайт деген бул туура эле нерсе, бул дүйнөдө колдонулат. Анан маселенин бир жери бар, бир нонсенс. Эгерде конституциялык саясий реформага барсак, аяка так жазыш керек да, өкмөт башчыга партиянын же болбосо фракциянын курамындагы адам кириш керек деген. Себеби биз азыр сырттагы адамды алып келип коюп атабыз да. Же ал партиянын алдында жооп бербейт, же элдин алдында жооп бербейт. Мисалы Исхак Абсаматовичтин партиясы келсе, бул киши лидер болсо, бул киши автоматтык өкмөт башчысы. Ошондой болуш керек эле да негизде. Мен Бакыт мырзанын сөзүнө кошулбайт элем. Бакыт мырза өзүнүн сөзүндө парламентке жалаң капчыктуулар келет деген сөздү айтып кетти. Бул жерде капчыктуулар жок болот, болсо бар да эми негизи. Себеби эми сөздү жакшы билет. жалпы айтып койду да. Бакыт мырза айткандайлар бар. Ооба. Бирок биздин парламент жалпы мыйзам түрүндө киргизилген, ал жерде 30% аялдар болуш керек. 15% жаштар болуш керек. 15% башка улуттардан болуш керек. Мына бизде бардык ушундай тармактардан келип курулган парламент. Туура кээ бир маселелерде жок, мындай кээ бир маселеде чынында айтылган маселенин жөнү бар. Себеп дегенде биздин парламенттик система калыптанган жок али бери. Бизде парламенттик система батыш өлкөлөргө окшоп, жанакындай алар жерде 2-3 эле партия бар. Биз андай нерсеге, андай культурага, саясий культурага да, андай партияны даражага да жеткен. 28 жыл өттү, уламды жетишелекпиз деп жүрөбүз. Эртөлүү боюнча мен эки депутат агама суроо бергим келип атат да. Буга чейин ата мекен чыкты, Исхак Абсаматович чыкты, көпчүлүк коалиция таркаш керек. Көпчүлүк коалиция таркаш керек деген өкмөт кетиш керек деген нерсе да. Кечээ президент кайрылуу жазады өкмөткө жан тарткандай. Эртең президент жок десе, парламент барабы, өкмөт тарата аласыңарбы? Тарата албайт. Тарата албайт. Бул чындык да. Мына коалициялык көпчүлүктөгү мыйзамдын талаптарына ылайык, эгерде биз ошондой ал жерде президент же башка таркатпайт. Өкмөт коалициянын составында мыйзам боюнча бир фракция өзүнүн коалициялык курамдан чыгып кетүү жөнүндө жарыя болгон болсо, ал өзүнүн өзү таркайт. Бул жөнүндө механизм бар. Ал жерде президентти да башканы аралаштырбаш керек. Бунда өзүбүздө эрк болуш керек. Эгерде ошону биз парламент, же болбосо ошол бүгүнкү парламент 6 фракциянын көз каранды бул маселе. Анан ошол ичинде коалициянын ичинде бүгүнкү күнү 4 фракциядан бул маселе көз каранды. Эгерде бирөөсү эле мен чыктым деген жарыялаган күнү болду, эртеси күнү уже коалиция таркайт. Андай саясий эрк биз дала жылы айтып жатабыз, саясий эркти жасашта кыйыныраак да. Исхак ака, эмнеге сиз ошол азыркы көпчүлүк коалиция таркашсын, СДПК оппозицияга кетсин дедиңиз? Себеп, аргументиңиз? Биринчиден бир неме тактап коеюн. Бул жерде биз парламентте 100 жыл сындасак деле, эмки жылдын ноябрына чейин иштеш керек. Шайлоо деген шайлоо, күрөш деген күрөш. Жыгылган жыгылат, уткан утат. Анан экинчиден жана коалициялык көпчүлүктү таркатыш керек деген 2-3 себеп бар. Эң негизги себеп бүгүнкү күндө ушул көпчүлүк болгон коалициянын эң чоң фракциясы бул СДПК фракциясы болуп турат. Эгерде алардын саясий партиясы расмий түрдө биз оппозиция чыктык, бийликке 2 ай убакыт бердик, анан кийин ЗЧУ чыгарабыз деп айтып турса, же протесттик баягы митингдерди өткөрөбүз деп турса, анда суроо пайда болуп атат. Кайсы бийликке каршы болуп атат? Себеби СДПК фракция өзү бийлик болуп атпайбы? Анда мен сунуш кылдым. Эгерде ушул партиянын ичидеги тирешелер токтобосо, ынтымакка келбесе, ушул партияны биз оппозициялык азчылыкка чыгарып коелу. Эми оппозициялык болобу же жөн эле азчылык болобу, ал өздөрү чечет да, себеби конституция боюнча автоматтык түрдө эмес да. Алар жарыялаш керек, биз оппозицияга өттүк, же просто азчылыкта калабыз депчи.
Анан ошондой акыбалда СДПК бакыт айткандай 9 жылдан бери де факто башкарып аткан мамлекет. СДПК деп ар бир райондогу акимдер чуркап жүрүшкөн. Биз СДПКбыз депчи. Ар бир айыл өкмөт биз СДПКбыз деп чуркап жүргөн. Бул эми саясий көз караш эмес, бул кошоматчылыктын түрү. Президент ким болсо, кайсы партияда болсо, ошол партияга чуркап барышат. Алар байкуштар коммунистте болуп бүтүшкөн, чоңдор Ак Жолдо болгон, Алгада болгон, СДПКда болду. Азыр билбейт кайсыга бар. Же замандашка барсынбы, же коммунистке барсынбы, же республикада журтка башалма болуп турат да. Президент ким кайсы партияга көңүл бурса, ошол чуркап барышат да. Ошондуктан коалиция бүгүн переформатирование кылган максаты биринчи кезекте. Мына СДПКнын тирешеси Жогорку Кеңештин аброюна шек келтирет. Себеби алардын тирешеси сөзсүз бизге таасир берет да. Экинчиден, бир жыл мурда 24 мартта жарыяланган болчу да коалициялык көпчүлүк форматы өзгөрүп кетти. Мына республика ата журт Франция кошулду деп. Бирок алар келишимде мындай деп жазды. Бир бол партиясы, СДПК партиясы, Кыргызстан партиясы, фракциялары кечирип койгула. Фракциялары кеңешип туруп, республика ата журт фракцияны кошобуз деген чечим кабыл алды. Демек мыйзамда жок кошобуз деген. Кандай кошсо эртең жакпаса чыгарабыз деген чыгат да. Коалициялык көпчүлүк бул бирикме деп аталат да. Бешөөбүз отуруп сүйлөшөбүз. Алтынчысы келип кошулса, кайра сүйлөшүп туруп бул жаңы келишим түзүлөт да. Жаңы бирикме болот. Демек ушул мыйзамга дал келбейт деген себептен биз Жогорку Кеңеш болгондон кийин биз ар бир кадамыбыз мыйзамга дал келиш керек да. Калганда биз эмне күтүп атабыз? Ошол себептен бир маселени ушул маселеге мен жооп берип коеюн. Исхак Абсаматович маселени айтып кетти. Бул маселени көп талаш тартыш болуп жүрөт да. Анан мен башкалар мындай юридикалык жактан өзүнчө бир бул наука да. Кээ бирлер ар кандай түшүнбөстүк пайда болушу мүмкүн. Исхак Абсаматович айткандай эч жерде жазылган эмес кошулат депчи. Анан бирок мыйзам жол берет. Бирок кошула албайт деген дагы нерсе жок да ал жерде. Аны бул негизги конституцияда ошол көпчүлүккө биригет деген жери бар. А биригүү жолдору ал жерде жазылган эмес. Бул болгону бул ал жерде кандай түрдө договор түзөбү, кандай түзөт, кандай бир жерде да жок. Договордун формалары жок, тартиби жок, аткарбай койсо кандай болот? Ал нерселер жок да. Бул болгону джентльменский соглашение. Ал кандай жөнөкөй ооз-эки түрүндө болушу мүмкүн, кагаз түрүндө болушу мүмкүн, бирок негизги бул биргелешкен, макулдашылган бир жанагы келишим. Ал келишим эч жерде жок. Мен ойлоп атам, бул жерде мен кесиптешим талант кичине адашып атат. Конституциянын 5-беренесинде так жазылган мамлекеттик органдар мыйзамда көрсөтүлгөн талаптардан ашык чыкпаш керек деген. Талант мырза айткан сөз бул башка. Эгерде мыйзамда жазылбаса, демек мүмкүнчүлүк деген сөз. Бул принцип иштебейт. Сиз мага канча коалиция түзүлдү? Ошол коалициялардын бир келишимин формасын көрсөтүңүзчү. Ошол келишим жарыяланып турат. Жок андай келишим. Жок, мындай да. Мыйзамда жазылып турат, бирикме деп турат. Кошулуу кеңейтүү деген жок ал. Биз мамлекеттик орган болуп турган, биз жазылган талаптан ашык чыкпашыбыз керек. Анан мага деле Иса Шешенкулович кечээ сессияда айтыппы, эми ал жерде тыюу жок деп, кеп тыюу эмес. Жол жобасы бар, бирикме. Ойлоп көрсөңөр, 4 фракция отуруп сүйлөшүп, биз ушул коалиция көпчүлүк болдук деп сүйлөшөт. Бирикме. Эртеси күнү 5-ни кошобуз деген бул туура эмес чечим. 5 менен чогуу кошулуш керек да. Бирикме болот ошондо. Эгерде ушундай дал келбесе, биз мыйзамга кынтыксыз болуш керек деген принципте болуш керек. Анан эң чоң негизги себеп СДПК партия, СДПК фракция ушул 9 жылдык башкарууга жооп бериш керек. Мына дагы бир нерсеси бар да. Исхак айтканга мен толук кошулам. Себеби СДПК партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев официалдуу түрдө оппозиция өттүк деп жарыялады. Демек бир кадам жасады. Эми экинчи кадам да жасалыш керек. Бул деген сөз парламенттеги көпчүлүк коалицияны түзгөн СДПК толук түрдө оппозицияга өтүш керек. Ошондо эмне болот? Ошондо бул мындай саясий логикада туура ишке ашырылат. Бул биринчи жагы, экинчи жагынан Исхак айткандай мамлекеттин кызыкчылыгы, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн да иш жасалат. Кандай иш жасалат? Өкмөт башкача форматта түзүлөт. Башкача курамда түзүлөт. Башка саясий партиялар өкмөттү түзөт. Мунун эң жакшы жагы кайсы? Эң жакшы жагы жакында шайлоо болот. Шайлоого жакын жаңыдан келген өкмөт
акимдерди шайлайт, керек, иштеш керек, жергиликтүү бийлик менен иш алып барат, жана башка ошентип туруп, мына чын-чынына келгенде азыркы президентибиз да СДПКдан келген да. Өкмөт эгерде башка партиялардын курамынан бирге турган болсо, бул жерде саясий атаандаштык да болот. Бул болсо келип туруп Кыргызстандагы саясий процесстердин жакшы өңүткө жылышына толук мүмкүнчүлүк берет. Бул жерде саясий логика бар. Мен муну толук колдойм. Балким ушул жерде саясий башка бир нерсе жаткан жокпу? Өкмөттү ушул себеп менен кетирип эле дагы бул жерде алалы деген. Керим, Сылтоо жокпу деген. Мен мындай майдаланып өкмөттү көтөрүп, өкмөт башчыны алмаштырып аны кое турган биринчиден мен кызыкчылыгым жок. Себеби мен аалым жетпейт аны кетирген көпчүлүк болуш керек. Экинчиден бирөөгө кызматка коюуга ага да максатым жок. Мен юрист катары көптөгөн жолу депутат болгон катары, мамлекет түзүлүш маселеси боюнча комитеттин төрагасы болуп иштеген катары, мен айтып атам, бул жерде кыйшык болуп турат деп атам. Ошону оңдоп коелу. Кааласаңар ушул эле өкмөтүңөрдү бекитип алгыла, кыйын болсоңор. Бирок бизде эл эмнени баардык жерде тил угуп аткан биринчи кезекте мына алыска кетпейли, бактан баштап көчөгө чыксак бар эле депутаттар урушуп атат. Аткаруу бийлик жолду оңдобосо, светти тартпаса, тигини кылбаса, депутаттар каяка карап атасыңар деп кыйкырып атат да. Силер талашып отурасыңар, чын эле биздин ишмердүүлүгүбүздү бир аз адашып кетти да. Бирок ошондуктан мен айтып атам, менин кесиптештерим, келгиле, анда мына 1,5 жыл калды. Өкмөттү түзгүлө 1,5 жыл ичинде, эгерде ийгиликтүү иштеп калса өкмөт, анда барыбызга даңк. Эгер иштебесе, анда саясий жоопкерчилик болот. Исхак Абсаматовичтин айтканында мындай бир чоң бир жүйөлүү себептер бар. Мен көчө дагы айткам, бүгүн да айтам, мен колдойм. Эмнеге? Анткени аткаруу бийлиги өзүнүн милдетин аткара албай калганда сөзсүз түрдө жогорку кеңешке сын пикир айтылат. Эмнеге? Анткени жогорку кеңеш өкмөттү курагандан кийин көпчүлүк коалиция жооп бериш керек. Жалпы жолунан парламент жооп берет. Бүгүнкү күнү парламентте партиялардын кризиси бар. Ал ошол эле КСДПдан баштап көп партиялардын лидерлери жок. Мисалы, ошол эле Республика Ата журттун эки тең төрагасынын лидери жок. Ата мекендики Өрөкчүкеш абакта. Берки неменеки СДПКныкы партия өзүнчө, саясий кеңеш өзүнчө, фракция өзүнчө. Эртең өкмөттүн отчетун угат деп атат. Көпчүлүк коалицияда СДПКдан ким жооп берет? Фракциябы же партиябы? А эл партияга добуш берген да. Анан сиз айткандай 9 жылдык отчет бериш керек да. А 9 жылдык отчетту ким берет ошондо? Мурунку партия лидери жооп береби же азыркы фракция лидери жооп береби? Ошон үчүн коалиция жаңырыш керек. Бул бир. Экинчи жана мыйзамды жооп бербейт эми. Ошон үчүн баягы жаңырыш керек дегенсиз. Экинчи жана мыйзам жагын айтып атпайбызбы? Жазылган жана жазылбай калган депчи. Бир мисал айтып берейин. 2012 жылы жергиликтүү кеңешке шайлоо өтөт. Жыйынтыгында парламент бекитип берген бюджеттин ичинде өткөн депутаттардын төш белгисинде акча бөлүнөт. Бирок ага карабай борбордук шайлоо комиссиянын төрагасы мыйзамсыз акчаны чогултат да өзүнө служебный машина алат. 5 миллион сомго. Биз комитетке көтөрүп чыгабыз парламентте. Анан бир нонсенс чыгат. Мыйзамда жазылбай калган экен. То есть борбордук шайлоо комиссиянын төрагасы албаш керек деген жок экен деп туруп алып койгон. Ушундай эле нерсе да. Эми биз билебиз да, бир мыйзамда өтүрүү жок болуп калса, точкасын коюп чыгарып беришет. Ошон үчүн азыр парламентте чынында эле партиялардын кризиси бар. Ошон үчүн айтып атабыз. Партиялар жөнүндө мыйзамды жаңыртыш керек. 99-жылдан бери келатат. А жерде мына 20 жыл болду. Партиялардын укуктары көрсөтүлгөн, бирок жоопкерчилиги жок. Ошол эле жогорку кеңештин регламенти боюнча партия, саясий кеңеш, анан фракция ортосунда алака кандай болуш керек деген жок. Бүгүн кааласа полиция чечим чыгарса, фракция кетип калып атпайбы? Мына СДПК айтты, биз оппозиция чыктык деди. Фракция айтты, биз чыкпайбыз деди. Бул кандай? Эки анжы. Чынында жакшы адилеттүү сөздөр айтылып атат, бирок маңызын, маанисин, анан себебин айта кетиш керек. Бул жерде бир эле жанакы сөздөр айтылып атпайбы, коалиция өзгөрүш керек, жаңыдан түзүлүш керек, анан коалицияга кошулбаш керек дейт. Коалиция бузулуш керек дейт. Бузулуп туруп анан жаңыдан түзүлүш керек деген сөздөрдүн бар маңызы бул коалиция бузулуудан жаңы жагдай жаралат. Жаңы жагдайда ошол жаңыдан топ түзүлүп, коалициялык формат түзүлгөндө ар бир адамга, ар бир фракцияга кызматты соода кылып алууга мүмкүнчүлүк жаралат. Министрликтерди алууга мүмкүнчүлүк жаралат. Мына ошол себептен баардыгы ызаланып, кызмат ала албай калып, четте калып, ошон менен болгон ыза болгончу, чын-чынына келип айткандачы. Ал эми
мына азыркы алмашсын деп аткандагы маселе жалпысынан бул өкмөттүн алмашышына алып келет, бирок натыйжа наркысына бербейт. Анткени дагы деле бизге адат болуп калды, 9 айдан ашпай турган болуп калабыз да. Орун алмашуудан сум өзгөрбөйт. Мен буну тажрыйба, тарых ошондой практиканы көрсөтүп атат. Балким ошол мен Талант мырзага бир аз кошумчалайм да. Азыркы баш мыйзам боюнча премьер-министрдин ыйгарым укугу аябай кеңири. Аябай чоң. Эгерде коалиция ыдырап, башка коалициясы бузулуп, жаңыдан коалиция түзүлүп, жаңыдан өкмөт түзүлө турган болсо, жаңыдан өкмөт башчы келе турган болсо, ал башчы мурдагы саясий партияларга, СДПКга, Атамекенге тиешелүү болбогон, башка бир партиялардан келе турган болсо, Кыргызстанда тең салмактуулук болушу толук ыктымал. мен ошол муну жокко чыгарбайбыз. Мен ушул суроону бергим келип турат. Бул деген кыргыз элинин кызыкчылыгына төп келе турган иш болобу деп ойлойм да. Туура айдамбы? Бакыт мырзанын маселесине бир суроо кайтарып коет элем да. Балким сиз азыр сизди премьер-министр кылып шайлайлы. Биз мына фракциянын өкүлдөрү болуп туруп сизди премьер кылып шайлайлы. Бирок сиз иштеп баштаганда же Исхак Абсаматовичтин фракциясы же биздин же дагы Атамекен фракциясы эртең биз коалициядан чыктык деп чыгып кетет, сиз эч нерсе болуп кетишиңизге туура келет. Мыйзам сиз кандай жакшы иштебеңиз, кандай улуттуу реформалар жасабаңыз, бу жерде мыйзамдуу түрдө чоң проблема бар. Мен ушул мыйзам түрдө ушул чоң проблеманы чечмей сайын бул мындай маселе токтобойт эч качан. Демек, ошол жана мыйзамдын жиртиктерин бүтөш керек да. Конституцияда каралган эмес. Жок, азыр Конституцияда сиз айткандай өкмөт башчынын укуктары абдан чоң. Өкмөт башчы жогорку кеңешке ишеним көргөзбөй койгон укугу берилген. Берилген. Андан кийин жанагындай өкмөттү түйгөнгө булардын да укугу бар да. Бирок ошол учурда өкмөт президент менен биригип алып жогорку кеңешке ишенбей коюу укугу бар да. Бюджет боюнча. Өкмөттү мындай жаман катуу сөз менен айтканда тууган жарыялаган жогорку кеңеш. Ошо да. Ал эч качан жогорку кеңеште таратууга алып бара албайт. Бир гана учурда эки жолу ишенбестик көрсөтүү боюнча көрсөтүү боюнча алып келсе, эки жолу жогорку кеңеш баш тартса, ишенбейбиз дегенде, ошондо гана президент чечим кабыл алат. Бул теорияда бар. Ага эч ким барган эмес, барбайт ага. Мен айтканым башка. Бул жерде талаштын кереги жок. Негизи парламенттик принцип ушул. Коалициялык, көп фракциялык парламент ушундай болуш керек да. Мүмкүнчүлүк болуш керек да. Бир фракция чыгып кетет. Анан бул логика түшүнбөйм. Келечекте бул фракцияда бузулат, бузулат. Эгерде жакшы иштебесе бузулат. Эгер талашка батып кетсе, бийликте бөлүшкө батып кетсе, бузулат. Мына бул жерде айтып атасыз, максаты бир бийлик алуу боюнча. А кайсы саясий партиянын башка максаты бар? Бийлик алуудан башкара. Мен ошол жерде 5-4 отурсак деле бардыгында эле максаты бир. Бийликке жетип, бирок иштеп берем деген максат менен барат. А ким кандай иштейт? Анын үчүн барып туруп, иштеткенден кийин анан баа берилет. Ага чейин айта албайт эч ким. Мен бир нерсени суроо бергим келип турат да. Эгерде коалицияны таркатып, өкмөттү кайрадан жаңы курамын түзсөк, балким бүгүнкү чыңалып турган саясий кризис кичине бошошот беле деген ойду айтып атам да. Ошондой болобу эле? Бир топ жеңилдик болот. Болот эле, жаңылык болгондо коомчулук дайыма эмнеден күтүп атат? Жаңылыкты күтүп атат. Булар өзгөрөбү? Мына жаштар уже артынан бул сасыган чалдар качан кетет деп ачык эле айтып атат да. Бизден улуу кишилер деле бул тентектер колунан эчтеке келбейт экен. Биз болсок жакшы болмок эле деп отурат. Анан бул нерсе коомчулукта күтүп атат. Баары бир жаңылык күтүп атат. Каалабайбызбы, саясатташып бүттүк деп барыбыздын. Кичинекей баладан баштап улгаган аксакалга чейин, таң атканга чейин жогорку кеңештин сессиясын көрөт. Сөгүп, каргап, бирок көрөт да. Анан ушул жаңылыкты күтүп атат. Бир аз үмүт пайда болот. Мына Бакыт жакшы сөз айтты, үмүт пайда болот. Эме өзгөрүлүп кетиши мүмкүн депчи. Ошондо үмүт пайда болгондо жанакы саясий акыбалга таасир бериши мүмкүн. Эгер тыржыйып туруп алсак, стабилдүүлүк бир аз болот да. Кошулуп кетет да. Бул жерде Керим мындай да. Исхак айткандай үмүт пайда болот. Бирок бул маселени чечүүнүн жолу эмес. Кыргызстанды тупиктен чыгаруунун жолу эмес. Тупиктен чыгаруунун бирден бир жолу жана биз башында айттык го, каалайбызбы, сөзсүз түрдө биз ара саат ортолукта турбай бир багытты тандап алыш керек. Чыныгы президенттик же чыныгы парламенттик
деген Мырза, маселени. мен ушул жерге да бир суроом бар да. Муну убакытты өткөрүштүн да кереги жок. Эми ооба бул нерсени жасаш үчүн бир топ убакыт керек. Конституцияны референдум менен өзгөртүп, анан мыйзамдарга кабыл алуу дегенде биз азыр тез аранын ичинде кандайдыр бир башкача өзгөрүүгө же болбосо башкача басууга, жолду башка жактан тандоого издешибиз керек болуп турат тез аранын ичинде. Эми сиз айтып аткан өзгөрүү боюнча да, мисалы Америка президенттик башкаруу, Англия парламенттик башкаруу, бирок алар баардыгы эле бийлиги чыкылдап жакшынакай иштеп атпайбы? Биз болсо качан болсун өзгөртө беребиз конституцияны, бирок эч кандай жыйынтык жок. Патриот эмес экенсиңер да. Америка, Великобритания деп атасыңар. Ал жерде 3 кылымдан бери түзүлгөн эки байлардын тобу бар. Бири-бирине алмак салмак берип атат. Эчтеке өзгөрбөйт аларда. Партиянын аталышы башка, экөө бирдей эле. Консерваторы, демократы, Виги Тори, ал жерде демократы, республиканцы, экөө бирдей эле. Бири-бирине барып жүрөт конокко. Айырмасы жок. Ал эл алдоо эле максат түзүлгөн. Ал эми система башкача. Алардыкы рынок. Вакыт кое турчу, мен сүйлөтөйүнчү. 1 секунд. Система алардыкы иштетилип бүткөн, башынан баштап рыноктон баштап туруп такталган система болуп атат да. Ким эмнени кылат, кандай кылат. Алардын бюрократиялык аппараты аябай күчтүү. Бизде жок. Эгерде ошондо аларда премьер-министр келет кетет, аппарат иштей берет. Ошол жетишчилик деп айтат. Бизде андай болбойт. Бизде премьер-министрди алмашканда ал бөлүм башчысын алмаштырат, ал референдумду алмаштырат. Тууган урун алып келет. Өткөн жылдагы арызды барып текшеребиз десек, билбейт экен, кайрадан жаз деп ошондой болуп атат да, бюрократия. Ошол эле. Кеп ушундай болуп атат да. Алардыкы бюрократиялык жетиштиктерди биз пайдалансак болот. Ал эми система биз үчүн үлгү эмес алардыкы. Мен мисалы үчүн үлгү деп эсептебейм. Жок, маселе Эң жакшы советтик система, эл шайлаган система. Акыркы 1-чи, 2-чи, 3-чү чакырылышы эл шайлаган система, андан өтөрү жок да. Кептин баары системада болуп атпайбы? Система чыныгы президенттик башкаруу болгондо, анда президент бир эле мезгилде мамлекеттин башчысы болот, ошол эле мезгилде өкмөттүн да башчысы болот, аткаруу бийлигинин башчысы болот. Толук түрдө команданы өзү курайт, өзү болсо саясатты жүргүзөт. Ошол эле мезгилде парламентке толук түрдө бюджетти контролдоого укук берилет. Ал эми сот бийлиги таптакыр көз карандысыз болот. Мына ошондо жанагы тең салмактуулук система. А бизде андай болбой атпайбы? Бизде жоопкерчилик деген жок болуп атат. Саясий жоопкерчилик жок бизде. Мына 5 жыл бийликте отурушат, 10 жыл бийликте отурабыз. Эч нерсе жасалган жок, экономика көтөрүлгөн жок. Кайра эле шайлоодо катышып парламентке келип атат. Мына ушуга точка коюш керек. Сиз экөөбүз биз сырткы өлкөнүн саясий системасын мисал келтирип атабыз. Бул киши аны жактырбай атат. Туурабы? Керим мырза, мындай да. Система деген ар бир мамлекеттин өзүнө шартына, эл менталитетине, ошо салт санасына ылайыктуу туруктуу болот. Бирок система керек. Ошол эле Америка менен Улуу Британияны алганда, Америкада эки эле партия бар. Адамдар эки партиянын төрагасы, лидери ким экенин деле билбейт, иши да жок. Алар ушул партиянын идеологиясына, идеясына, багытына гана добуш берет. Ошонун ичинен президент чыгат, ошонун ичинен сенаторлор чыгат, жана башка. Бизде болсо жана жакшы сөз айтылбадыбы? Парламент, өкмөт жана өзүнүн жоопкерчилигин эмнеге албайт? Анткени партиялардын, Исхак Абсанович өзү айтты, партиялардын идеялары жок болуп атпайбы? Биз мындай тизмени кандай түзүлөт, кандай шайлоого келип атат, баарыбыз билебиз да. Маселен, бул жерде бир биздин трагедиябыз эмнеде болуп атат? Мына Талант мырза өзү айткандай, ошол эле коррупцияны айтсак, ошол эле социалдык, экономикалык, саясий жагдайды айтканда, баардыгыбыз айтабыз да, ушу бийликте отургандар. Бул 20 жылдан бери келатат деп. 10 жыл берилди да. 10 жыл берилди. 10 жылдан бери иштеш керек эле да. 10 жылдан бери муну жое турган мүмкүнчүлүк берилген да. Анан дагы эле келебизби? Дагы 10 жылдан кийин дагы ушинтип отурабызбы? Дагы айтабызбы, ушундай болуп келген тети 10 жылдан мурун деп. Ошон үчүн азыр тез аранын ичинде 3 гана жолубуз бар. Жана биз санабадыкпы? Биринчи, парламенттин өзүнүн жоопкерчилигинде 20-жыл өтө турган парламенттик шайлоо баягы мыйзамын жакшыртыш керек, шарт түзүлүшү керек. Экинчи, жаңы парламенттин курамы менен конституциялык саясий реформа барышыбыз керек. Себеби туңгуюктан чыгыш жолу конституцияны оңдошубуз керек. Же биз таза парламенттик, же биз жанагындай Америка болобу, өзүбүзгө ыңгайлуу аткаруу парламенттик башкарууну кабыл алышыбыз керек. Үчүнчү, бул ошол парламент менен өкмөттүн курамын жаңыртышыбыз керек. Анткени мына орекиндей состав менен эч өзгөрүүгө бара албайбыз. Мен сизди колдойм толук. Качанга чейин үмүт беребиз. Эми коалиция боюнча. Жеңиш мырза, бул жерде башка эме турат да. Биз өкмөттү ушу жарабайт деп кетирип эле атабыз да. Кайра эле башкасын алып келип атабыз. Бирок ошол эле ойдон жылган жок да. Баягы Мамайдын көрү дегендей болуп калды. Мындай болуп атат да. Биз жана айткандай өкмөт сырттан келип атат да.
өкмөт башы сырттан келип атат. Эгерде партиянын ичинен чыга турган болсо, партия жок деген кичине жоопкерчилигин алат да. Кой, мен ушу партияда элем, мына иштеп берейин деп. Бул бир. Экинчи жагынан биз билебиз да, азыркы учурда эмне үчүн саясий реформа башыбыз керек деп атабыз. Эмне үчүн мен жана суроомду бердим. Президент кимди кой десе, парламент ошону коюп берет. Ал десе алат, алба десе албайт. Мына маселенин баары ушунда жатат. Сапар Исаковдун премьерлиги, Атамбаев, Алмаз кой деди, коюп беришти да. Ал деди, кайра алып беришти. Мен ушу чындыкты айтып коеюн да. Мына биз 2010-жылы конституциялык реформага барганда, ошол реформанын башында турган адамдар айтышканда, буга чейин Кыргызстанда үй бүлөлүк авторитардык башкаруу болгон, биз ошону жоюшубуз керек дагы парламенттик система өтөбүз деген. Элдер толук ишенимди көрсөтүп, толук мүмкүнчүлүктү берген, конституцияны каалагандай өзгөрткүлө деп. Бирок тилекке каршы алар мурдагы системадан дагы аябай жоопкерчиликсиз, аябай бир мындай коркунучтуу, мындай арсар, бузук система алып келип коюшту да. Себеби жаңы система боюнча президенттин колунда бүт күч структуралары бар. Улуттук коопсуздук кызматы, прокуратура, эсептөө палатасы. Бул рычагдарды колдонуу менен президент парламентти баш ийдирди, өкмөттү толуктурду баш ийдирди, сотту баш ийдирип туруп, каалагандай чечим чыгарып, саясий оппоненттерин камап таштады. Анысыз да аз келгенсип, мамлекеттик деңгээлде мафиозный группа түзүп, сырттан келген каражатты, сиз кайсы Атамбаевдин бирин айтып жатасыз? Атамбаевдин бирин айтып атам. Сырттан келген каражатты каалагандай колдонгондугу азыр коомчулукка ачык чыгып атат. Ал эми парламент болсо өзүнүн конституциялык милдетин аткара албай, унчукпай отуруп беришти. 3 окууда кабыл алына турган маселени талкуулабай туруп, бир күндө кабыл алып беришти. Оптом. Бул парламенттин чыккынчылыгы. Бул парламенттин эң чоң өзүнүн милдетин аткара албай калгандыгы. Анын себеби бар, биздин саясий системабызга барып такалып атат. Ошондуктан айтып атам менчи. Бул системаны өзгөртпөсө, Кыргызстанда өнүгүү болбойт. Бул жерде агайдын деле күнөөсү жок, таланттын деле күнөөсү жок. Бул системада күнөө болуп атат. Ошон үчүн кийинки калтырыштын кереги жок деп ойлойм менчи. Туура сөз. Биз өзгөрөбүз десек, биринчи кезекте мыйзамдарды өзгөрүү менен гана элдин, мамлекеттин саясатын өзгөртө алабыз. Мисалы, жакында Исхак Абсаматович демилгечилердин бири, биз чоң улуттуу бир мыйзамды кабыл алдык. Бул президенттин ишмердүүлүгүнүн кепилдиги жөнүндө. Мына ошол мыйзам талаптарына ылайык бүгүнкү күнү мамлекет башчысы кол тийбестик алым салынды. Демек, кайсыл анан экс-президент болсоң, эгерде кылмыш жасаган болсоң, улуттуу ушул коррупциялык, анда жоопкерчиликке тартыласың толук. Мына ушул мыйзам дайыма буга чейинки болуп президент кеткен президенттерге кепил болуп, алар ошол кол тийбестигине таянып алып, каалагандай бийликти узурпациялап, каалагандай калчап, каалагандай чечип келген. Мына ошол мыйзамды кабыл алууга макулдук берген бүгүнкү күнү жана өзү колдоп берген бүгүнкү президент Сооронбай Жээнбеков. Себеп дегенде ар бир адам жоопкерчиликти сезмей сайын, эртең күнү адилетсиз бүгүн башкарсам, эртең күнү жоопкерчиликти тартам, макулмун деп кимдин эрки жетет? Мына ошо бир да президенттин, бүгүнкү күнгө чейин келген президенттин эрки жеткен эмес. Бул бүгүнкү президент айтып атат. Эгерде мен эртең күнү узурпация жасаган болсом, эгерде мыйзамсыз аракеттер кылсам, макул, мен да бармын, мен да жооп берүүгө даярмын деп атат. Мына ушул нерсеге чоң баа бериш керек. Мындан сырткары, биз азыр мыйзамдарды көп нерсени айтып атабыз. Бизде кабыл алынган мыйзамдар Американын өзүндө жок. Мына Америкага барып карагылачы. Америкада 30% аялдар болсун деген мыйзам жок. Санап көрсөңөр, аялдар болгону 10-15%га жетет. А бизде жанакы улуттар аралык деген маселе, бизде жанакы аз улуттун өкүлдөрү болот, 15% сөзсүз түрдө болуш керек деген сөз Америкада жок. Аларда жана афроамериканисттер болгону 1-2% парламентте. Биз демократиялык өнүгүүдөн алда канча астыга кетип калдык. Бирок экономика жактан, окуп туруңуз, экономика жактан чынында биз алдаганда аркага кетип калдык. Анткени мондой саясий араздашууда жанакы жеке амбициялардан
ошо таарынычтардан чыга албай мына бүгүн да ошондо кептелип турабыз. Маселе ошондо болуп атат. Туура айтасыз. Бирок мен жанакы немеңизге айтып коеюнчу. 30% аялдар келиш керек деген бизде мыйзам бар деп атпайбы. Бирок ошо мыйзамдын жыртык тешиги бар экенин да билип атпайбызбы? Келет, анан 1 айдан кийин, 2 айдан баягы арыз жаздырып атат, анан кийин аны чыгарып ийип туруп аркасындагы байды алып келип коюп атабыз. Бирок ал негизинен камсыз болуп атат да. Аялдар бар да. Аялдар бар. Германияда Алга азыр да өзгөрүүлөр кирип атат. Эгер мына жаңы өзгөрүүлөр менен толук аялдын ордуна аял келет деген азыр кирип атат. Германияда, Америкада, Швеция жана көп мамлекеттерде башка улут жазылбайт. Эмнеге? Анткени аларда американец деген бир эле неме бар. Бүттү. Башка улут жазылбайт. Эми маселен жана бир маанилүү нерсени айттыңыз да. Эгерде көпчүлүк коалиция кетип кайра жаңы куралса, элде үмүт пайда болобу деген, бул өзү туура эмес да. Себеби элде үмүт эмес, элде ишенич болуш керек. Биз акыркы 20 жыл ушу үмүт берип, элди алдоо менен алек болдук да. Мына азыр өкмөттү кетиребиз, элде үмүт жаратабыз. Андан кийин парламент жаңырат, үмүт жаратабыз. Жок, ишенич болуш керек. Көпчүлүк коалиция түзүлдүбү, өкмөт курадыбы, конкреттүү ишти бекитиш керек. Азыркы өкмөт боюнча, азыркы иштеп аткан 30-чы өкмөт программасы жок келген да. Исхак Абсамовичтин бунау жеринде, ушул жеринде айтпай атат да. Азыркы өкмөт бир күндө жетишпей калдык деп 3 күн, 1 айдан кийин программасын алып келдиби? Программасы жок келген да. Курамы логикага жатпаган нерсе болуп атпайбы? Сапар Исаков 8 саатта жазып берген. 8 саатта. Сапар Исаковду кетирип атабы? Толугу менен парламент өкмөткө ишенбестик көргөзүп атат. Бирок Сапар Исаковдун өзүн алып атат. Толук курамы калып атат да. Анда эмне кетирди өкмөт башчысына? Анда калтыр Сапар Исаковду, баарын иштет. Болбосо баарын кетир. Жаңы курам кур. Мына ушундай нонсенстер бар. Биз сиз айткандай бир нерсени оңдоп коебуз. Элде үмүт пайда болсун, жашап турсун. Ооба. Бизде саясий баягы мындай ташка тамга басылгандай эле нерсе болуп калганда Саясий оюн конкреттүү айтабыз керек демек. Мырзалар, эми мына убакыт аз калды. Биз жана стабилдүүлүк жөнүндө айтып келип атпайбызбы? Президенттин кечээки кайрылуусунда дагы ошол стабилдүүлүккө жасалган бир кадам барбы? Үмүт барбы ошо? Кыскача. Бар да. Чакырык бар. Кайрылган бул бир гана депутаттарга айтылган сөз эмес. Сыртта угуп турган коомчулукка арналган сөздөр болуп атат да. Чакырык бар, сунуштар болуп атат. Эми ушул багытта эгерде көңүл буруп бир кадам, ар бир тараптар бир кадам алдын кылса, стабилдүүлүккө алып барса болот. Бир гана коркутту деген маанинде түшүнбөш керек да. Себеби коркуткан канчалык күчтүү президент болсо деле, ал эгерде ызычы болсо эч кандай армиясы сактабайт. Менимче президент коркуткан жок го дейм, аябай маданияттуу айтты. Маданияттуу айтты. Болду. Келгиле ынтымакка баралы деген сөз болду да. Керим, бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы саясий туруксуздук эмне үчүн болуп атат? Эмне үчүн мисалы үчүн ар түрдүү партиялардын лидерлери аз калды. Жана башка саясий уюмдар билдирүүлөр менен чыгып атат. Себеби бийликтин аракетсиздигинен чыгып атат. Бийлик буга чейин 1,5 жылдын ичинде чечиле турган маселелерди чечиш керек болчу. Тагыраак айтканда, сот реформасын ишке ашырыш керек болчу. Шайлоо системасын толук түрдө радикалдуу, олуттуу өзгөртүүлөргө барыш керек. Шайлоо системасы боюнча айтпады, ошол жасалбагандыктан мындай саясий билдирүүлөр болуп атат. Жок, мисалга мына президент бирок саясий шайлоого, эртеңки шайлоого бир жакшы нерсе менен барыла деген чакырык жасады. Демек аны тез аранын ичинде жасай турган парламенттик коомчулук менимче бул депутаттарга, жалпы коомчулукка, өзгөчө саясий күчтөргө чакырык болду, кайрылуу болду да. Эми саясий интригадан башыңарды көтөргүлө, экономиканы карай турган учур келди деп. Анткени жанагы маанилүү жери бар. Дүйнө технологиялык жактан өнүгүп атат, биздин талашканыбыз саясат болуп атат. Токтотолу деген чакырыгы болду. Экинчи жагы жанагындай реформалар, шайлоо жөнүндө мыйзам, бул парламенттин түздөн түз милдети. Азыр каралып атат, 1 эмес 4 мыйзам каралып атат. Учуру менен бул талкууга түшөт. Анан президенттин айтканында бир эки нерсе бар да. Биринчи айтты, мага ультиматум өтпөйт деди. Мурункудай эшикке элди чыгарып алып коркуткандар токтоткула деди. Экинчиден, экономикалык жааттан өкмөттүн бере турган маалыматын президент берди. Же өкмөттүн иштебегендигин ушундан баа берсе болот. Себеби эгерде өкмөт жакшы иштесе, президент бул маалымат бербейт эле да. Азыр эми коопсуздук кеңештин төрагасы дагы да. Демек, коопсуздук үчүн дагы экономика үчүн да жооп берген. Мына эрекенин баардыгы чыңалып келип туруп мондай бир туңгуйка кептелгенде, аргасынан президент парламентке келип кайрылуу кылып атат. Болду, эми парламент иштегиле, өкмөт иште деген чакырык кылды. Мен ойлойм, эми азыр парламенттеги жоопкерчилигин алып коалиция оңдолобу? Убакыт бүтүп атат.
кечеги Сооронбай Шариповичтин парламентке келген выступлениясы негизи бүгүнкү күнү саясий абал боюнча. Анткени бүгүнкү күнү коомду бөлүп жаруу боюнча бир топ аракеттер жасалып атат. Буну коомчулукта, элибиз да көрүп турат. Албетте ошондой учурда ынтымакка чакыруу, биримдикке чакыруу бул президенттин түздөн түз милдети. Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Биздин өлкө өнүгүү жолуна түштү деген гана максат менен биз ушундай кеп кеңеш кылып атабыз. Кудай буюрса, келечегибиз алдыда, бирок жакшылыкка үмүт этели дагы. Кыргызстан тынч, аман, экономикасы өнүккөн, бай өлкө болушун тилейли. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт бүттү. Биз кийинки жумада көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.